сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат, саламатсыздарбы? Жайнак мырза, сизге мындай суроо да. Кайталанып калат окшойт. КТРКнын бюджети канча, жылдык бюджети? Жана канча сотрудник иштейт? 396 миллион бекитилген. Факты боюнча бөлүнүп берген 358 миллион болду. Кызматкерлердин жалпы саны 910. Ал эми НТСтин жылдык бюджети канча? Сиз иштегенсиз да. Канча сотрудниги бар? Эми коммерциялык жагынан мен сандарды айта албайм. Канча сотрудник иштегенин да айта албайсызбы? 100дөн ашык. 100. НТС пайда табабы? Азыр айта албайм. Сиздин убактыңызда таптыбы? Ооба. Орточо айлыгы канча НТСте сотрудник, КТРдеги? Айырмасы бир топ эле чоң туурабы? Бир топ эмес, бир 50% тегерегинде. Мына урматтуу коллегалар, КТРК мамлекеттик телеканалдар бизге керекпи деген маселени көтөрүш керекпиз. Бизге керек эмес. Мамлекеттик канал дегендерди бүт жоюп менчикке бериш керек. 400 миллион акча, бул деген 10 мектеп. Жылына 10 мектеп курулат. 10 мектеп көбүрөөк пайда береби, же ушул КТРКбы? 1000ден ашык сотрудник 1000дин тегерегинде. Же жарытып айлык албайт. Бунун баарын менчикке берсек, ошол акча бизге эконом болот, а менчикте эркин атаандашуу болот. Эркин атаандашуу болгондо өнүгөт, мамлекеттик маалымат каражаттары өнүгөт. Ошондо бир жактуу эмес, бүт тараптуу маалымат элге туура жетет, ошондо өнүгүү болот. Сизди менеджер деп билебиз. Сиз буга кандай дейсиз? Сиздин көз карашыңыз эки жакта иштедиңиз. Кандай деп көз карашыңызды айтат элесиз? Эми бул телевидение, радиону мындай кабыл алыш керек. Угулбай айтат, жакшы. Телевидение, радиону мамлекеттик деңгээлде жалпы телевидение мисалы грубо айтканда бир экиге бөлүнөт. Коммерциялык привлекательный, андан кийин мисалы мамлекеттик деңгээлде. Бардык долбоорлор коммерциялык баягы кызытууну жараткан кадиле кирбейт. Мисалы, ошол эле мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде канча деген бир долбоорлор ишке ашырылып жатат. Эгерде муну тим койсо, КТРКдан башка телеканалдар ал жумуштарды алып бара албайт. Аны ачыгын айтыш керек. Андан тышкары ошол эле руханий жагындагы долбоорлор канчасы ишке ашырылып атат. Ошол эле тиги маданият чордонунда болуп жаткан бүт канча деген долбоорлор ишке ашырылып жатат. Ошол эле биздин бөбөктөрүбүздүн аларга тиги камтыган долбоорлорду ишке бир дагы мисалы телеканал балдар үчүн өзүн актай албайт. Эгерде КТРК болбосо ким көрсөтөт? Спорт жаатында, бул спорт каналында бир дагы рекламалык бюджет аны көтөрө албайт. Эгерде спорт саясаты бизге керек болсо, КТРКдан башка кайсы канал аны көрсөтө алат? Албетте силер бекер акчаны, мамлекеттин акчасын пайдаланып атсаңар, калганын кантип көрсөтөт эле. Эгерде силер жок болсоңор, анда аларга баарына менчикке дагы продукты керек, анда көрсөтмөк. Кантип анан эркин конкуренция болот. Сиз бүгүн НТСте иштеп атканыңызда айтмаксыз, керек эмес, жоюш керек деп. Азыр айтсаңыз бүгүн кызматтан кетесиз, ошон үчүн сиз айта албайсыз. Мына Илим Карыпбеков сиздей болуп, ушинтип зашта кылып келип, жумуштан кеткенден айтып атат. Буга эмне дейсиз? Азыр Жайнак мырза кечиресиз. Урматтуу депутаттар, акырын болосуз, угулбай калып атат. КТРКны жабыш Урматтуу депутаттар, менде эч кандай Жайнак мырза кечиресиз азыр. Угулбай калды. Урматтуу депутаттар, бир аз тынчыраак болсоңуздар, угулбай калып атат. Угулбай калып атат. Сүйлөңүз Жайнак мырза. КТРКны жабыш керек деп менде эч кандай андай позиция болгон эмес. Албетте болбойт да сизде. Сиз НТСти көтөрдү деген биз ошентип угуп жүрөбүз, а бүгүн болсо эми КТРКда отурганыңызда, эртең КТРКдан кеткениңизден айтасыз сиз дагы. Алтынбек Турдубаевич, муну бир эле КТРКнын же бир госканалдардын карамагында карабаш керек. Бул жалпы медиа чөйрөнү, жалпы теле радио чөйрөнүн алкагында караш керек. Бул жакта өтө көп компоненттер бар, өтө көп механизмдер бар. Ошонун алкагында биргелешти ушундай эмеден маселеди чечиш керек да. Бирлик канал гана ушундай акыбалга келип калганы бул бирлик каналдын гана күнөөсү эмес. Муну жалпы маселе. Муну жалпы чөйрө менен дагы
жалпы ошо медиа коомчулук менен гана чечиш керек. Жалпы болгондо кандай коомчулук менен эмне кылып чечиш керек? Ошол эле мисалы бизде тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин мисалы пираттык продукция көрсөтүлөт. Ал интернеттен көчүрүлгөн, бул мыйзамды бузуу жолу менен баягы интернеттен кино тасмаларды, дарек тасмаларды көчүрүлүп алып, ошолор трансляция кылынып жатат. Анын артынан деген эмнени алып келет? Бул баягы ценовой демпинг деп коет. Рекламадагы баалар төмөндөп кетет. Продукцияны чыгарган бул өтө оор дагы, кымбатка дагы айланат. А жанагы продукциялар болсо өтө арзан дагы, бекерде болот. Андан тышкары мисалы бизде азыркы учурда мыйзам бар. Теле көрсөтүү радио ТРВ боюнча. Ал жакта нормалар бар. 50%-дан кем эмес ата мекендик контент болуш керек, 50%-дан кем эмес мамлекеттик тилде болуш керек. Анан эң негизгиси легалдаштырылган авторлук укуктарды сактоо боюнча нормалар бар. Ошону мына сактаганда, ошондо телеканалдардын дагы деңгээли өсөт, биздин ата мекендик контентибиздин сапаты дагы жогорулайт. Андан тышкары өзү рекламалык рыноктогу бул абдан тыкыз байланышкан, ошонун көлөмү дагы өзгөрүлөт. Кечирип коесуз, жалган айтып атасыз. КТРК 10 секунд. рейтингиңер 5% экенин билесиңер. КТРКны бүгүн эч ким көрбөй койду. Аны да билесиңер. Элдин бардыгы интернетке өтүп, менчик каналдардан көрүп атышат. Сиздердин рейтингиңиздер бүгүн 5%. Рахмат. Кийинки